Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен болгон мен Кумуш Аким кызы Жалал Абад облусу Сузак району Кара Алма айыл өкмөтүнө караштуу Кара Алма айылында турабыз. Салкын төр эс алуу лагерине келдик. Анткени бул жерде 40 жылдан бери жашап келген биздин атабыз бүгүнкү күндө дал ушул жеринен айрылып калуу коркунучунда турат. Себеби бул жерди бир бай инсан бул жерде талашуу максатында ар кайсы жактарга арыз жазып, бүгүнкү күндө биздин атабызды ар тараптан кыйнап келүүдө экен. Атабыз азыр атабызга толук кандуу суроо беребиз, суроолорубузга толук кандуу жооп ала алабыз деген үмүттөбүз. Саламатсызбы ата? Саламатсызбы? Аты жөнүңүз ким? Канчанчы топтогу майыпсыз? Фамилиям Абдурайымов Төлөгөн. Канчанчы жылкысыз? 50-ci жылкым. Канча жылдан бери ооруйсуз? 10 жыл, 11 жыл болду. 11 жылдан бери биздин атабыз инсульт болуп ооруйт экен. Биздин атабыздын акыбалы бул акыбалына карабастан биздин чекс бай дал ушул жерди талашып жатыптыр. Ата, бул жерде канча жылдардан бери жашайсыздар? 83-cü жылы 3 апрелде келгем bu жерге. 83 жылы 3 апрелде келгенсиз. Бул жерди бүгүнкү күнгө чейин эч ким талашкан эмеспи? Жок. Өкмөттөн сиздерге арендага бергенби же чекке же кандай лагерге эс алууга эмнеге берген? Мен заводдо берди электр кароочу болдум. Bundan işte geldim var ne dedim makinesi var maşini verdiler traktörü verdiler dedim senin ösü yaşayan tam teni ki yaşım böyle tıraşta dedim 40 yıldan beri tıraş var neyim tıraş dedi. Ошол кездеги өкмөт айткан же кече жакындагы жаңы өкмөт айтты мурунку өкмөт? Ошол жерде yaşım tıraş var dedi. Сиз азыркы күндө бул жерди талашып аткан инсанды жашооңузда көргөнсүзбү, тааныйсызбы? Жок. Тататымбы деп. Татпайм мен берсем. Ошол да татсан dedi көп pul берем дейт. Tamamı bitirirsin, meşine al olasın dedi. Beni atabam meşine mingen emek dedim. Eşek beni bile dürüp doğan dedim. Ne tatmay mı verdim? Yani gitti. Рахмат ата, чоң рахмат. Азыр жубайыңызга дагы суроо берип алайык, Урматтуу көрүүчүлөр, биз атабыз инсульт оорусу менен бир канча жылдардан бери ооруп келет экен. Азыр аны кыйнабайык деп жубайына суроо берип жатабыз. Саламатсызбы эчке, аты жөнүңүз ким? Жана бул жердеги толук кандуу окуя боюнча чоо жайын айтып берсеңиз. Бул жер кимге караштуу болчу илгери? Абдурайымова Базарова болчу. Диерде ошо кароочулук болуп иштеп жүргөнбүз. Ошо 40 жылдан бери. Анан ошонун эмесинен бийде лагерде иштедик, кароочу болдук. Лагерь маалында саансадым. Лагерь балдарга 3 жыл лагерь болду. Ошол маалда нан жаап, уйларын саап неметип жүргөмүнөн эмелем. Анан ошолордун эсебинен бу жерде бизге неме кылып таштап кеткен подарок эметип айлыктын эсебинен ошол жерде жашай бересиңер. Силерди эч ким талашпайт деген. Анан биз ошого ишенип жүрөбүз да, мындай калтойлукту билбеппиз, же кыйтырлыкты билбеппиз. Жашаганыңыздарга канча жыл болду? Айтуудамга 40 жыл болду. Эми 92-жылы көчүп келгем. 83-жылы барып келиштик. Азыркы талашып аткан инсан кайдан чыга калды? Аны биз билбей ошо 2022-жылдан бери анан соттошуп келатабыз. 3 марта сот бизге жеңди, чечимди берди. Адвокатыбыз неме кылып берди. Канчаларга акчаларыбыз кетти, биздин эметип жүрүп. Анан биз анан кийинкиде чечим чыгартып эметкенден кийин ошо ойдон дым болуп калды, ошо жерде жүрүп атмын да. Деген анан ортодон да буча калды да. Ошо документин раштайын деп, эми бизге ошо документ керек укмгдөн деле ошо. Ошондо азыр сиздер менен бул жерде талашып аткан инсан
бул жерди сатып алганбы же арендага алдыбы? Şu satып ийген, өкмөт сатып ийген экен. Өкмөт Ооба. сиздер менен бул жерди талашып аткан инсанга жерди сатып берген. Ооба, сатып ийген экен да ошо. Аканбай Дарбан деген экен. Аны мен деле билбейт экен, бир келип кеткен. Келип анан эки жакты карагандан кийин баягы келип жүргөн адамдардын бири депмин да. Анан кийинки келгенде бул жер бизге караштуу дейт. Апай бизде документ бар го дедим, айнанайын. Десем эле эки жакта карап эле анан кийин кетип калган. Анан кийин Маканбай кайта баласын өткөрөт. Баласын өткөргөндөн анан дайса талаш болуп, жаман болуп ийди. Кыйчы болуп, Сузактын милицияларын баары келип бизди чыгарып койду. Раса жаман кылган. Шарманада сал эле калдык эмчи укам. Кыйын кабыргым бүтөп ыйладым. Анда мына балдарым кичинекей 4-өөбүз жашайт элек. Мунун болсо оорулуу болду. Муну сүйрөп эле алып чыгып коюшту, көтөрүп элечи. Жаман экен. Эч нерсе калтырбады, бүт эле. Бир ушул үйдү таштады. Мына эки балага таштады. Булардын апасы башка жака үмүт кеткен эле да. Ушу балага таштады, эки бала калат деди. Ушулардын күчү менен анан эметип калдык. Анан кайрандан кийин айтты, биз чыгарып бердик. Кудай кааласа өзүңөр жашай бересиңер деп кеткен. Бир алдын баардыгын булон булады, баардыгын эчтеке кылбай. Анан эмне кылышыбызды билбей жүрө бербиз. Анан укам кандай болсо бизге жардам берсин, ушу Садыр укам канча адамдарга жардам берип атат. Бизге окшогондорго эми жардам берсин. Бизге ушу жардам берип, ушунусу чечип берсин. Чечип берсе гана келек ушу. Кудайдан тилегендерибиз эле ушу мына жарым жанды кишини канча 11-12 жылдан бери багып отурабыз. Мен деле эч жака баса албайм. Ушунун айынан Пенсия аласыздар? Пенсия алабыз, пенсиябыз аз эле. Мунуку 8.000, меники 7.000. Ошол пенсия менен эптеп тирилик кылабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Кара Алма айыл өкмөтүнө караштуу Кара Алма айылынын салкын төр эс алуу лагерине келип отурабыз. Өкмөткө караштуу жерди жеке тараптарга сатып жиберген өкмөт кызматкерлери, өкмөт ишканасында иштеген инсандарга бул талапка жана мыйзамга дал келеби? Дал ушул үйдү бузуп, бул жерлерге кандайдыр бир офистерди, зданияларды курмак болгон экен. Биздин бай манап инсаныбыз азыр жерди толугу менен көрсөтөбүз. Бул жакта дагы деги эле бул жерди өзүңүздөр көрүп турасыздар. Аябай татынакай жер. Дал ушул айлананы сатып алып, бул жерге заманбап жеке ишкер инсан, заманбап кандайдыр бир шарты бар зданияларды тургузмак болгон экен. Деги эле бул жерде 40 жылдан бери жашап келген Карыган атабыз менен Карыган апабыз кайда барат? Болбосо бул өкмөттүн жери, өкмөттүн жерин жеке жактарга сатканга мыйзам жол бербейт. Бирок ал жерде мейли 5 жылга аренда берсин, 10 жылга аренда берсин, бирок сатуу мөөнөтү, сатуу келишими деген бул бүгүнкү күндө жана бүгүнкү күнгө чейин дагы мыйзам бул нерсеге каршы чыгат. Бирок айыл өкмөт бүгүнкү күнгө чейин кээ бир документтерди толук кандуу бербей келет. Эмненин негизинде жаап жашырып атканы бизге түшүнүксүз болуп жатат. Карыган апа менен атага деле бир чети оор дейбиз. Эми жашоо шарт аябай керемет укмуш болгондо дал ушул жерде ушундай үйдө жашамак эмес биздин апабыз менен атабыз дагы. Дал ушул жерди талашып жаткан инсан Дарбанов болот деген инсан. Бул Дарбановдардын университети бар, өзүңүздөр деле билесиздер, МУК университети бар. Андан тышкары булардын 45 48 үйү бар экен. 48. Бул эмне деген үй? Ал үйлөр кайдан келди? Биз эртең айыл өкмөткө барабыз. Айыл өкмөттөн чыгып госрегистр жана тиешелүү органдарга чейин бүт баарына барып кыдырабыз. Бүгүнкү күндө жабыркатып жаткан Карыган апа менен Оорукчан атаны кыйнап келген бул миллионер кайдан чыга келди? Бул миллионердин деги эле байлыктары кайдан келди? Кайдан топтолду? Саламатта калыңыздар. Кийинки съемкада көрүшкөнгө чейин. Урматтуу көрүүчүлөр, мына жерде келип тартып берем. Мына жерде буйрук берип атат. Кара Алма айылы дейт. Буйрук чыгарып берип атат. Дал мына картанын ичинен мына жер ушул эжекелерге караштуу. Бул кайсы жакта? Бул ушул жердин техпаспорт экен. Мына
өзүңүздөр көрүп турасыздар, дал ушул жердин техпаспорту бүт бар жок кагаздары, документтери жетиштүү болсо дагы эмне себептен жердин ээсине бүт баарына билдирүү жана тактамаларды, буларга түшүндүрмө иштерин жана булардан уруксат сурабай туруп эле өз билемдик менен кызматтык абалынан кыянаттык менен жасап мыйзамды одоно бузган айыл өкмөт жана госрегистрлар эмне себептен жеке жактарга сатып жиберет. Бул жеке жактарга сатып жибергени бул өзүнүн кызматтык абалынан пайдаланганы, андан тышкары бул жеке капчыкты ойлогондугу аны менен чектелбейт. Бул жердин ээси турса дагы биринин үстүнө бирин кийгизип саткандыгы бул мыйзамга такыр дал келбейт. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Көк Арт айыл өкмөтүнөн келип отурабыз. Анткени дегенде бул жерде Кара Алма айыл өкмөтү Көк Артка карап калган, ошондуктан биз Көк Арт айыл өкмөтүнүн жетекчисине келип отурабыз. Кечээ күнү биз сиздерге Кара Алма айылындагы салкын төр лагерине барганбыз. Ошол окуя боюнча чоо жайды сурайт деп келгенбиз. Саламатсызбы? Балким ушул салкын төр эс алуу лагери боюнча толук кандуу түшүндүрмө берсеңиз. Бүгүнгү эки тарапта тең техпаспорт бар экен. Бул эмнеге негизинде пайда болуп калган техпаспорт? Азыр биз ушу сиздин телефонуңуздагы маалыматтарды көрүп, андан сырткары биздин айыл өкмөт тарабынан эмес, ошо Токой чарба кызматы аркылуу берилген экен. Техпаспортту кандай негизде берилгенин биз азыр маалыматыбыз жок экен. Ал боюнча ушул биздин азыркы айыл өкмөттүн жер элчиси мурунку Каралма айылынын жоготу катышса ошол боюнча түшүндүрмө берип койсун. Саламатсызбы? Ушул жерде канча жылдан бери иштейсиз жана аты жөнүңүз дегендей толук кандуу түшүндүрмө берсеңиз. Аты жөнүм Назан Алмаз Ашбекович, Каралма айылында туулган. Бул азыркы күндө Көк Арт айыл өкмөтүнүн башкы жер элчиси болуп иштейм. Канча жылдан бери иштейсиз? 2 жылдан бери. АТЭден кийин бул жерге келгенбиз. АТЭге чейин Каралма айыл өкмөтүндө жоготу катышып иштеген 7 жыл. Келген маселе боюнча эки немеге катышкан, мурда соттун чечими менен жана айтып өтпөдүмбү? Бул жер госрегистринин козгайыт. Каралма, Үрүмбаш, Токой чарбаларына. Анан бул кандай негизде мыйзамдаштырылып кеткендигин мен ал боюнча так маалыматым жок. Мен билгенден 2018-2019 жылдары соттошуп келишет булар көп жылдан бери. Ошол сот чечим чыгарган. Парламенттардын менчиги укугу таанылсын деген. Ошол боюнча кийин сот аткаруучулар келип азыркы жашап аткан мен билгенден илгертеме жашайт ал жердечи. Ошолорду ал жерден чыгаруу боюнча 2 жолу келген, бирок эч ким чыгарбай кеткен сот аткаруучулар барчы. Мен ошол 5 жыл болуп калды ошо. Фактически жашаган боюнча тактан бергенбиз. Ошол жайдын үйү боюнча ушул күндө ушул жерде аялы, баласы, мен билгенден 3 небереси болушу керек. 3 небереси ошол жерде жашайт. Жашоо мөөнөтү боюнча фактически Орукчан атабыз жашап келет. Мыйзам боюнча документальный Дарбанов болот. Бирок Дарбанов болот техпаспорт жасатканда 2004-жылы болуп атат. Ал Орукчан атабыздын бул техпаспорту эски түпкү нускадан болуп жатат. Ошондо эски техпаспорт туруп үстүнө кийгизип туруп экинчи техпаспортду берүү бул ким тарабынан берилет? Өкмөт тарабынан же экспортер тарабынан же кайсы тарапынан? Эгерде жерге госактыга чечим чыгарып берген болсо, жер тилкеге анда айыл өкмөт чыгарып берет. Ал эми техпаспортту госрегистр жасайт. Техпаспортту госрегистр жасайт, бирок госрегистр жөн эле отуруп алып жасабайт да, ага какой-то бир документ баргандан кийин ошого таянып туруп жасайт да. Ошондо айыл өкмөт тарабынан кандайдыр бир документтер барган, ошого таянып госрегистр жасаган, Ошол салкын төр деп ошо түбүн издеш керек. Кайсы мекемеге тиешелүү болгонбу?
бирок бизге таң калыштуусу жашап жаткан адамды көзү менен көрүп туруп кандайча документ жасап алды, андан уруксат сурап же бир келишим пикирлер болуш керек, кандайча документ жасап алды. Андан тышкары бул Дарбанов аялы өзүнүн жубайына сатып жатат. Купли продажа кылып сатып, техпаспортты татнакап жасап атат. Ошондо өкмөттүн жери мейли болуп турган кандайдыр бир ишкананын жери болгондо деле баары өкмөткө карап түпкү нуска тамыр. Өкмөттүн жери сатууга булуу ушундай лагерлер. Бул гослесконттун жери да. Бул гослесконттун жери Сатууга мыйзам жол бербейт, гослесконттун жери эч качан сатылбайт. Только ижара аркылуу берилет. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай, бул өкмөттүн жери эч качан сатылбайт. Бул мыйзам жол бербеген деген бул мырзаларыбызга тастыктап берип жатат. Бирок Дарбанов Болот мырзабыз техпаспортты айыл өкмөттүн кандайдыр бир документтерине таянып госреестрге барып жасаткандыгы боюнча толук кандуу бул түшүндүрмөнү биз кагаз жүзүндө Сузак райондук акимине барабыз. Акимге барып дал ошол жактан сиздердин сурооңуздарга жана биздин суроолорубузга толук кандуу жооп алабыз деген үмүттөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз кечээ күнү Кара Алма айылындагы биздин Орукчан атабызга жардам берүү максатында иштин чоо жайын билүү үчүн айыл өкмөткө келгенбиз. Айыл өкмөттүн суроолорун, биздин сурообузга айыл өкмөттүн жоопторун уктуңуздар. Жаңы келген жетекчи бул окуялардан кабары жок экендиги жана буга чейинки инсандар дал ушундай иш жоруктарды жасагандыгын, андан тышкары бул жердеги канча жылдардан бери иштеп келген инсан белгилүү күндө жер адис түшүндүрмө берди. Фактически бул Орукчан атабыз жашап келет экен, бирок документальный Дарбановдордо экен. Ошондо кандайдыр бир документтер берилип, ошого таянып госреестр техпаспорт бергендигин анык айтып берди. Биз Жалал Абад областындагы Гипреземге келдик. Азыр Гипреземден бул жер калктуу конуштун жери беле, же бир огород үчүн берилгенби, же жайыт жерби, ошол боюнча тактоо иретинде келгенби. Саламатсыздарбы? Бизде Гипреземде жердин багыты боюнча гана жана чек аралар боюнча гана корутунду берилет. Бул биздин компетенцияга кирген нерселер. Бул сиздер айтып аткан техпаспорт, бул кадастр мекемеси тарабынан бериле турган документ. Техпаспорт бул документ эмес, ал курулуштун аянттын параметрлерин гана көрсөтө турган документ. Анан Гипрезем антип техпаспорт бербейт. Анан накладка боюнча биз иш жүргүзбөйбүз. Себеби биз жердин багытын беребиз. Техпаспорт бул кайсы бир адамга тиешелүүлүгү боюнча көрсөтүп берет да. Анан ошондуктан булардын бизге коюп аткан дооматтары, айткан сөздөрү такыр эле туура эмес. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде Гипреземдин эч кандай күнөөсү жана айыбы жок экени тастыкталып деле турат. Айыл өкмөттүн жер адиси бизге туура эмес жана жалган маалымат бергендиги айдан анык эле болду. Анткени дегенде бул жерде жердин багыты бул огород үчүн, же бир жайыт жер үчүн деп гана ошону гана текшерип бере ала турган бул жердин кызматкерлери дал ошону гана карайт. Туурабы? Туура. Ал эми бул жерди сага сатам, ага сатам деген буларда полномочия жок. Менин түшүнүгүм боюнча. Ал эми жер адистин айткан бизди бул жака жибергендиги боюнча ошонун чын же жалганын билүү үчүн келгенбиз. Анда эмесе саламат калыңыздар. Орукчан атаны ыйлатып жаткан Дарбанов Болоттун жеке университети, МУК аттуу университетинде окуп жаткан студенттердин контрагынын негизинде адамдарга процентке акча бергени да анык болду. Университеттен ичинен процентке акча берилет дегени биз үчүн таң калыштуу. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул Медлайн клиникасы дагы Дарбанов Болотторго тиешелүү. Дарбановдордун МУК университетине келип кетип жатамын. Бул жакта частный экен. Бул жерде контракттары арзан экен, ал жагы жакшы. Ал үчүн рахмат, ыраазычылык. Эң негизгиси баары жакшы. Университет дагы жеке университет, баары жакшы. Рахмат ал үчүн, ыраазычылык. Контрагыңыздар арзан экен, бирок деген жери бар. Кассадан эмне себептен процентке акча берип жатасыздар? Ошол жериңиздер минус. Ушул жерин текшерип кетүүңүздөрдү суранам. Кассадан процентке акча берилет экен. Мен 2023 жылы сентябрдын 15-inde Макамбаев Болоттон
2 миллион кредит алганмын МУКтан. Университеттин ичинен кирип алып чыкканмын. Төлөп келгенмин ага чейин. Кийин 500 миң алганмын. 500 миңди бирок немеден алганбыз МУКтан анда. 2 миллион 500 миң пул алганмын. Биз азыр Сузак райондук администрацияга келип чыгып бара жатабыз. Аким жана орун басары андан кийинки инсандагы жоктугуна байланыштуу биз арыз калтырып чыгып кетип жатабыз. Кара алма айыл өкмөтү бүгүнкү күндө көк артка карап калган. Ошентсе дагы ал жер деги эле кимге таандык, кимге караштуу. Бүгүнкү күндө биздин тактаган маалыматтар боюнча ал өкмөттүн жери, өкмөткө караштуу. Ал өкмөттүн жерин карап жаткан бүгүнкү күнгө чейин 40 жылдан бери жашап келген майып агабызга таандык болуш керек болчу. Биз бүгүнкү күндө ал жерде жашап келет, фактически жашап келет, бирок ал жерди колдон колго жеке тараптарга сатып жиберген айыл өкмөт кызматкерлери. Ал инсандарга ким уруксат берди, кайсыл мыйзамдын негизинде деген теманы көтөрүп чыкканбыз. Бул жерде азыр комиссионный состав түзүп, дал ошол жеринен аныктап, жер кимге таандык экенин кагаз жүзүндө берип коюңуздар деп арыз калтырып кетип жатабыз. Орукчан ата менен Дарбановдордун ортосундагы талаш маселесинде жүрүп жаткан бул жерди бүгүнкү күндө прокуратура тарабынан текшерүүгө алынды.